Ар бириңизтерге Аллахтын саламы, тынчтыгы, жакшылыгы болсун. Амансыздарбы? Мурдатан жар салып айтып өткөндөй эле сиздер менен кечинде саат 9-та көрүшөбүз дедик. Биз да жолугушалы деп убадабызда туруп келдик. Акчасын жоготкон адам аз нерсесин жоготот. Досун жоготкон адам көп нерсесин жоготот. Бирок ыйманын жоготкон адам бүт нерсесин жоготот. Андыктан келиңиздер. Аллах берген саналуу аз өмүрдүн ичинде Аллах бизге көрсөткөндөй жашап өтүү барыбызга насип этсин. Карантинде үйдө калып, али колуна китеп алып, али колуна башкан алып, домдогулар сыртка чыга албай, жер тамдагылар дарбазанын ачып көчөгө чыга албай, кантсе да оорудан алыс бололу деп өзүн сактоо менен өлкөнү кошо сактаган азаматтар амансыздарбы? Саламдардын баары келип отурат. Ва алейкум ассалам. Жалпыңыздарга алик алдым. Адамга эң туура таратылган нерсе акыл болсо керек. Анткени эч ким өзүнүн акылына нааразы эмес деген болчу олуялар. Ансырында чындап эле баардыгыбыз өзүбүздүн акылыбызга нааразы эмеспиз. Баардыгыбыз өзүбүздү оолуя сезебиз. Кандай болгон тагдырда да келиңиздер. Убакытты текке коротуу деген сөз өмүрдү текке коротуу деген менен барабар. Убакытты ысырап кылуу деген сөз өмүрдү ысырап кылуу деген менен барабар. Ошондуктан келиңиздер. Карантинде илим алуу менен өткөрөлү. Карантинде бирөөлөрдү чукулап ушактоо менен эмес, балким колуңуздагы технология, өнүккөн цивилизация сизди өнүгүүгө апарбаса, бул сизди канализацияга алып барат. Эң жаманы акыретте Алла Тааланын азабына кала турган иштерге алып барат. Ошондуктан келиңиздер. Мына ушундай бүгүнкү учурда мындай бир башка түшкөн бул жашоонун бул шартында биз илим алууга, көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк бир нерсе үйрөнүүгө убактыбызды бөлөлү. Сабагыбызды баштадык анда жалпы келген бир туугандарыбызга ва алейкум ассалам, жалпыңыздарга терең рахмат билдирем. Алгач сиздерге убада кылгандай эле бир макалдан бир сабак аттуу сабагымды дагы улантам. Бүгүн биз Б тамгасына келдик. Б тамгасынын жарымына келгенбиз. Колумдагы китеп мына ушул Жумаш Койчуманов, Ысмайыл Кадыров агаларыбыздын калемине таандык кыргыздын макал лакаптары, учкул кептери, накыл сөздөрү, залкар ойлор аттуу китептен дээрлик жарымына жакында баратабыз. Бул сабакты дайым өтүп келгенбиз. Сиздер менен Б тамгасына келдик. Дегенде ушул биринчи макалдан киришип баштайын. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң деген макал. Караңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң. Урматтуулар, Алла Таала Кур'ан-ы Керимде аятында келтирет. Адал жана таза нерселер менен азыктангыла, жегиле деп буйрук келтирет. Мына ошондон улам ар бириңиздерден суранам. Коронавирустун спиртной сактап калат экен, же башка деген сөздөрдөн алыс болсоңуздар. Өзгөчө айыл жергесинде карантинде мен да азыр шаардан келдим, айылдамын, жер үйдөмүн. Ата энемдин жанына келдим, бир туугандарымдын. Айылда бир нерсени байкадым. Карантинде болгонуна карабай, айылдагы көчөдөгү камакка чуркап барып, бөтөлкө менен достошуп жүргөн эр азаматтарды көрүп, ушунчалык таң калып отурам. Коронавирус эшигиңе босогоңо келип турган болсо да, апат алатоого келип турган болсо дагы, акыретибизди ойлоп, өзүбүздүн өтмүштөгү ката кемчиликтерибизди тазалап, жок дегенде бул жагына туура жашайын. Өлүм кашкабактын ортосунда турбайбы? Момундай адамдар өлүп кетип баратты деп, адам аз да болсо ойгонуп, көзүн ачып, арамдан алыстап, аз да болсо таштай турган кадамын туура жакка таштаса экен деген үмүт болуштун ордуна
астанаңа ажал келип калса да аракты кучактап өлгөнгө даяр болгон инсандар көп экенбиз. Аллах ушудан сактасын. Демек, бөтөлкө менен достошконуң өмүрүң менен коштошконуң. Айрыкча ушул нерседен дагы баса белгилеп кошумчалай кетчү нерсе, мына бой жетип калган бойдок кыздарыбызга күйөөгө чыгарда сүйгөн жигитиңер, сүйөм күйөөм дейсиңер, бирок анын сигарет чегип ичип атканына да кайыл болуп разы болуп дей берет экенбиз. Керек болсо сүйгөн жигитиңердин, күйөөгө колун сурап келген жигиттердин ичпейсиңби, чекпейсиңби деп да сураңыздар. Чекпесең анан тием деп да сурап көрүңүз. А биздин кыздардын талабына тилекке каршы канча айлык табасың, кандай машинаң бар, кайненем менен жашабаймбы, башка деген шарттар бүгүнкү күнү алардын талабына кошулуп кетти. Канткен тагдырда да келиңиздер, арак арам, будан абайлаңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң өмүрүң менен коштошконуң, буга да көңүл бөлүңүздөр. Бузук адамга түзүк адам кас көрүнөт. Урматтуулар, бузук адамга түзүк адам кас көрүнөт. Бул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр. Бука мүйүздүү уйдун сүтү болбойт. Уй мүйүздүү буканын күчү болбойт. Бул да өтө маанилүү. Болбосо адамзатка тиешелүү макалыбыз дагы бар. Эркек үндүү аялдын уяты жок, аял үндүү эркектин кубаты жок деген макал. Кош келдиңиз. Жана могу жерде 50 граммдан ичип тургула деди го. Азаттыкка бир аял киши келип маек берген. Кудай сактасын, мен ичпеймбечи. Албетте, ар ким өзүнүн ыйманынын деңгээлине жараша ар кимди колдоп кубаттап кете берет. Кандай болгон тагдырда дагы ичпеңиздер, чекпеңиздер. Керек болсо коронавирус эң оңой жуга турган кишилер ичип жана чеккен адамдарга эң оңой жугат. Будан абайлаңыздар. Ким кандай фатва чыгарса чыгарсын, бирок сизге муну мен айткан жокмун. Муну бизге Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде аятында айтып отурат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринде айтып отурат. Иче бер, чеге бер деген адамдардын өздөрү керек болсо Аллахтын буйругун аткарышпайт так, жана Кудайдын буйругунан, азабынан, акыреттен коркпойт. Ошондон кичпейилдикке сураңыз. Ар ким өзүнүн ыйманынын деңгээлине жараша кабыл алат ар түрдүү чечимди. Ошон үчүн жана сабактын башында айттым, адамзатка эң туура таратылган нерсе акыл болсо керек. Анткени эч ким өзүнүн акылына нааразы эмес дебедимби? Чындап эле баардыгыбыз өзүбүздүн акылыбызга нааразы эмеспиз. Баардыгыбыз өзүбүздү ойлой беребиз. Бирок бүгүнкү күндө адашып кетпөөнүн, жаңылып калбоонун бирден бир жолу илимдүү инсандардын, жакшы адамдардын этегине бекем жармашыңыздар. Болот агайын. Кийинки бир макалга улантайын анда. Булбулдун ырын карга кайдан түшүнсүн деген макал. Чындап эле ар ким өзү сүйлөп аткан сөзүн кээде өзүнүн деңгээлиндеги оюн пикирин кыйраттым деп ойлойбуз. Айрыкча мына бүгүн эстрада жылдыздары мына эл аралап алып баруучулукта кылып калабыз кээде. Тамада катары же Төкмө акын катары бир нерсени ачыктана байкайм. Эл арасында эле ресторан тору 300 адамдын арасында алып баруучудан 60 эсе күчтүү болгон оолай адамдар отурат да. Ушундай бир биз өзүбүздү ушундай кыйын сезебиз. Бирок эл арасындагы 200 адамдын ичинде керек болсо сенден 80 кыйын кишилер отурат. 60 сенден да акылдуураак отурат. Сөзгө чечендик жагынан керек болсо чечендер отурат. Чындап маанилүү. Кээ бирде биз алсак эле кыйын деп ойлонобуз. Кеп андай эмес. Микрофонго жетпесе да, бирок акыл эси, илим билими жагынан сиз менен бизден күчтүү адамдар айланабызда толтура. Ар бир кишини окуй билсеңер, бир китеп. Бир барагын ачсаң, калган барагын барактагың келет. Кээ бир адамдар жаңгак сыяктуу. Сыртынан карасаң катуу көрүнөт. Бирок аны чагып, ичиндеги маңызын билип алсаң кеткиң келбейт дейт. Ошондон айланаңыздардагы кээ бир адамдар орой болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок
жакшылап мамиле кылып ичине кирсеңиз, ичи толо алтын, кымбат баалуу илим билим жатканын билбей каласыз. Өзгөчө өмүр ушундай. Жаңгактан улам дагы бир окуяны мисал келтирейин. Курттай болуп куурап калбаңыздар. Бул кандай? Илгери жаңгактын ичине жаңы жаз келгенде, жаңгак түйгөн кезде курт аны өзү бата тургандай тешип, анан ичине кирет. Ичине кирип, жаңгактын ичиндеги маңызын толук жеп бүткүчө бир канча убакыт кетет. Анткени бир курт үчүн бир топ жаңгак бир канча убакытты талап кылат. Ичиндеги жаңгактын маңызын жеп бүткөнгө чейин жаңгактын сырты катып бүтөт дейт. Ичиндегини жеп бүткөндөн кийин курт бир топ семирип калып, эми жана өзү бата тургандай тешип кирген тешиктен кайра чыга албайт экен. Жеп чоңойтоюн десе, жаңгак катуулашып кеткен сырты. Эми чыгыштын бир гана жолу курт арыкташ керек. Ансыз деле жей турган эч нерсеси жок. Курт ичинде арыктап отуруп, акыры чыгат. Эми тешиктен чыккан кезде жалбырактар түшүп, жылдын күз мезгили келип калган болчу дейт. Ансарындай келиңиздер. Курттай болуп куурап калбаңыздар деген окуядан сабак ошол. Биз да мунун топтоп алайын, мунун салып алайын, мону кылып алайын деп, эми өзүм үчүн жашайын дегениңде өмүрүң бүтүп калган болот. Ошондон келиңиздер, аны кылып алайын, муну кылып алайын деп отуруп, гажынып тиштенип отуруп, өзүбүз үчүн жашашты унутуп коет экенбиз. Бала кезибизде чындап күлүп, жалгандан ыйлайт элек, картайганда жалгандан күлүп, чындап ыйлап атабыз. Өмүрдүн жарымына чейин акча жетишпейт деп жашап жүргөндөр, өмүрдүн жарымынан кийин акыл жетишпейт экен деп өкүнүп отурабыз. Ошондон кептин баарын акчага кое бербеңиздер, байлыкка кое бербеңиздер. Анткени бир тууганым, акча менен диван сатып алсаң болот, бирок уйкуну сатып ала албайсың. Уйкум келбей атат деп кыйналып жүргөн канча инсандарды билем. Акча менен Куран сатып алсаң болот, бирок ыйманды сатып ала албайсың. Акча менен, урматтуу бир тууганым, үй сатып ал, бирок үй бүлөнү сатып ала албайсың. Акча менен бир кызматкер сатып ал, бирок дос сатып ала албайсың. Акча менен калыңын төлөп аял сатып алышың мүмкүн, бирок чыныгы махабатты сатып ала албайсың. Сүйүү сезимди сатып ала албайсың. Акча менен бир тууганым, өмүрдө баарын сатып алсаң болот, бирок өмүрдүн өзүн сатып ала албайсың. Ошондон келиңиздер, бүт нерсени акчага, байлыкка кое бербеңиздер. Заңгыраган имараттын ичинде бүтпөй аткан ызы чууну көрдүм. Жөнөкөй кепенин ичинде бүтпөй аткан күлкүнү көрдүм. Бүгүн акчага шунчалык сүйүнүп, акчага шунчалык сүйүп, акчага шунчалык берилип кеттик. Бүгүн көчөгө акчасын таштап берген адамдарды көрө элекмин, бирок бүгүн көчөгө балдарын таштап жиберген аялдарды көрүп атабыз. Аялын, бала чакасын кошуп таштап берген эркектерди көрүп атабыз. Ошондон келиңиздер, эмнеге биз байлыкка сүйүүбүздү көп коюп алдык. Ошондон келиңиздер, жалпыңыздардан суранам, жан дүйнөңүздөрдү илимге, билимге коюңуздар. Илгери биз байлык дегенде илим менен билимди түшүнөт элек. Байлык дегенде илим, билим, баягында бир өнөр, кесипти түшүнөт элек. Бүгүн биз байлык дегенде казынаны, акчаны түшүнүп атабыз. Ошондон чыныгы байлык илим менен билимде. Анткени Азирети Али деген сахаба ушундай сөзүндө айтат. Билим, илим жакшы экен байлыкка караганда. Анткени байлыкты сен коргойсуң, ал эми сени илим коргойт деди. Ошондон келиңиздер, ар бириңиздерден суранам, илим билимге басым басалы. Кийинки бир макалга аттап өтөм. Арабызга жаңыдан келген агаларыбыз бар, кош келиңиздер. Өзгөчө биз сыйлаган агаларыбыз да катары толуктап отурат. Максат ага, кош келиңиздер, Айжаркын эжеке. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Булут минип, муз бүркүп, сен да өтөрсүң дүйнөдөн, илки-силки жөө жүрүп, мен да өтөрмүн дүйнөдөн дейт. Караңыздар. Булуттун кадыры жок ай жанында, кедейдин кадыры жок бай жанында. Булут шамалга каршы жылбайт. Буту сынган жатып семирет, колу сынган туруп жүрүп арыктайт. Урматтуу бир тууганым, чындап эле ар бир макалда терең маани жатат. Айрыкча бизде ушундай бир сөз бар. Кайсы жериң ооруса, жаның ошол жерде деген кеп бар.
Ансарындай эч кимдин эч жери оорубасын. Өзгөчө мына ушул карантин учурунда жер үйдөгүлөрдү көрүп калып атам. Дарбазасынын ичинде болсо да жанагындай роликовый коньки менен балдар ойноп атат. Теректен терекке, талдан талга секирип ойноп атышат. Урматтуу ата энелер, балдарыңыздарды ушундай роликовый конькини ушу карантин учурунда ушундай сыяктуу нерселерди тептирбей эле коюңуздар. Анткени билип болбойт, кокусунан кырсык басып, кыйшайып жыгылып, бир жерин оорутуп алып, бир жерин чыгарып алып, карантин учурунда доктордон докторго, травматологдон травматологго чуркап жүрбөңүздөр. Ошондуктан карантин учурунда ушундай бир коопсуздук жагын, бөбөктөрдүн ушул жагын өзгөчө карап коюңуздар. Билип болбойт, кырсык кашкабаттын ортосунда кокусунан бир жерин жыгытып, сындырып, башка ооруп калбасын. Кичпейликке буга да маани бериңиздер. Кийинки бир сөз. Бучук мурдун жашырбайт, сыпайы сырын жашырбайт. Бучуктун өпкөнү жаман, жамандын көпкөнү жаман. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Кийинки бир макалыбыздын бири. Бышкан жемиш сабагында турбайт, бышык сынган убадага турбайт. Г тамгасына келдик. Б тамгасындагы макалдардын бардыгын бүтүрдүк. Г тамгасына келдик. Гүл болбосо багыңда, булбул кайдан сайрасын. Болбосо короңдо гүлүң болбосо, булбулуң кайдан сайрасын деп коет элек. Ансарындай келиңиздер. Алгач сенде гүл болсун. Анан булбул келет. Анан булбул конот. Алгач сенде бир илим билим болсун. Анан башка бирөөлөр сен менен маектешет. Мына ушул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр. Далдал күчөсө пулуңду алат, оору күчөсө жаныңды алат деген кеп бар. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок деп коет. Дарак нымды сүйөт, эл чынды сүйөт. Даракты жер көгөртөт, эрди эл көгөртөт. Ошондуктан эл менен сен адамсың, бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп Арсанбек атабыз бир кезде ырында бекеринен айткан эмес. Ошондуктан эл менен адамбыз, эл менен амандашып, айрыкча элге айтып аткан сөзүбүздү абайлайлы. Элге карата кылып аткан мамилебизде, жүрүм турумубузда өзгөчө маани берели. Дагы бир өзгөчө көңүл бура турган нерсе. Дарт кетсе, дарыгер эстен чыгат. Мана ушул бүгүнкү макалдын, бүгүнкү сабагыбыздын эң башкы өзөктүү макалынын бири мана ушул макал болсун, урматтуу угармандар. Дарт кетсе, дарыгер эстен чыгат. Биз ушунчалык дардыбыз ооруп аткан кезибизде кайсы дарыгер жакшы сүйлөсө, ошонун сөзүнө да айыкканга чейин даяр болобуз. Бирок айыгып бүткөндөн кийин дарыгерди унутуп калат экенбиз. Кечеки элге кайрылып ырдаган жерибизде да чындап дарыгерлерди элге жаман көрсөтүп сөктүргөн учурубуз болду. Балдарыбызды милицияга бакыртып көптүргөн учурубуз болду деп айтып өттүк эле. Ансаңарындай дарыгерлерди элге алып чыгып шерменде кылып аткан учурубуз да болду тилекке каршы. Келиңиздер, бүгүнкү күндө бардыгыбыз биргеликте бүгүнкү күндүн баатырлары мына ушул дарыгерлерге дуа кылып туралы. Бүгүнкү күндүн баатырлары мына ушул милицияларыбызга, укук коргоочуларга, бүгүнкү күндүн баатырлары өкмөт кызматкерлерине, бардыгына ажообуз баш болуп бүтүн бардыгына бир четинен дуа кылалы. Иншалла Ала Тоодогу бул карантин жыйынтыгына келип, Ала Тоодон алыс кетип, иншалла жакшы бир күндөрдө жолугушуу насип этсин. Демек, макалды кайталайм. Дарт кетсе, дарыгер эстен чыгат. Дарыянын жанына кудук казылбайт. Караңыздар. Дарыянын жанына кудук казылбайт. Бул макалдан терең бир ала турган сабак, урматтуулар, өзгөчө мына ушул элден соранарым. Бизге Ошто иштеп жүргөнүбүздө момундай кылалы, агай момундай кылалы деп келет. Өз башымча эле бирдемкени ачалы, дагы бирдемкени ачалы деп келип калат. Анан мен айтам, ай балам, момуну ачып, момуну баштап кыйналып эмне кыласың? Даяр могу жерде иштеп атат бирөөлөр. Ушуларга кошулуп эле, ушулардын ичинен дагы командаңды күчөтүп, ушулардын колуна кол, бутуна бут болуп кайра узап кете бербейсиңби, алдыга жыла бербейсиңби деп калам. Ансардай агып аткан даяр дарыя бар. Жанына кудук казып кыйналып отурбай, дарыя менен пайдалана билели да. Биз да ушундай өз башыбызча мону кылгыбыз келе берет, бирок өкмөттүн ушул структурада иштеп аткан багыты бар. Ошол жака кошулуп, идеяңды берип, пикириңди берип, мына ушул мамлекеттин колуна кол, бутуна бут болуп бергенди да үйрөнсөк деген жыйынтык. Деген экен, бир коёнду бир коён жеген экен деп коет. Бул эми
көбүнчө колунан балекет келбей сүйлөп эле отурган кишилерге карата айтылат. Деген экен, бир коян жеген экен. Бала кезибизде жомок айтып бериң десек, ушундай бир тамашалуу акелерибиздин жомогу бар эле. Бир бар экен, бир жок экен. Илгери өткөн заманда, Андижан деген таманда, уйгуруттур таштан, айтып берейин баштан деп койчу. Ооба десең дагы башынан баштачу. Уйгуруттур таштан, айтып берейин баштан. Ооба десең дагы баштан баштачу да. Ансарындай деген экен, бир коян жеген экен. Дилинде касиети бардын, оозунда осуяты бар. Урматтуулар, дилинде касиети бардын, оозунда осуяты бар. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Арабызга жаңыдан келип кошулуп аткан бир туугандарыбыз бар. Терең аралашып билдирем, кош келиңиздер. Айнашы жебиз Москвадан катылып отурат мына. Көрүңүздөр, дилинде касиети бардын, оозунда осуяты бар. Болбосо мындай кеп бар. Кепти баамы менен уккан адам сөздү даамы менен сүйлөйт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз бүгүн бирөөнү уга билели. Баамы менен уга билели сөздү дагы. Анан даамы менен сүйлөйбүз. Тагырага бирөө сүйлөп аткан кезде кулак салып, ар бир сөздүн маңызын түшүнбөй калсаңыз кичпейликке сурасам болобу, муну түшүнбөй калдым деп байланышып, айрыкча бүгүн карантин учурунда, урматтуулар, жалпыңыздардан суранам, телефон интернетте жыйнап коюп, ата-энеңер менен чогуу болуп аткан болсоңуздар, чогуу бир баарлашып отуруңуздарчы. Чогуу маектешип отуруңуздарчы. Ата-эне менен да баарлашып отуруңуздар. Биз бир дасторкондун четинде айланып отурабыз. Ата телевизор менен, апа телефон менен, бала компьютер менен, ана жерде ар бир өз-өзүнчө бир үйдө жашаган 5 кишинин 5 түрдүү көз карашы, 5 түрдүү пикири, 5 түрдүү ишеними, 5 түрдүү дини бар керек болсочу. Ушундай ата мусулман, апага баары бир балдары кафир болуп чыгып кетет. Ошондон урматтуулар, бул нерседен этият болуңуздар, абайлаңыздар. Демек, дилинде касиети бардын, тилинде осуяты бар. Дили узундан түңүлбөй, тили узундан түңүл деп коет. Ошондон келиңиздер, дили узундан эмес, тили узундан этият болгула. Урматтуулар, жанагындай сөз бар. Бир жүздүүдөн эмес, 2 жүздүүдөн корккула деген сөз бар да. Ошондон абайлаңыздар бул нерсеге. Кийинки бир макалым. Динден чыксаң да, элден чыкпа деген макал экен. Айрыкча ушул маселеде этият болуңуздар. Динден чыксаң да, элден чыкпа деп, мына ошол бүгүнкү күндө карантиндин келиши менен кээ бир адамдар ушундай бир динден чыгып кете турганчалык деңгээлде пикирлерин ортого таштап, дин менен иши жок, бир келдиңби, бир жашады деп, акырет менен иши жок, антип жашашты айбан дагы билет. Акырет менен иши жок. Бирок айбан бизден жакшыраак. Анткени айбан дүйнөгө жаралгандан бери айбандыгын аткарып отурат. Ит дүйнөгө келгенден бери иттигин жасап атат. Эшек дүйнөгө келгенден бери эшектигин жасап атат. Крокодил дүйнөгө келгенден бери крокодилдигин жасап атат. Же көрдүңүзбү бир крокодилдин мен крокодилден чарчадым, мен эми фил болгум келет деген. Жок, дүйнөгө жаратылган ар бир махлукат өзүнүн милдетин аткарып атат экен, анда адам дагы өзүнүн милдетин аткарсын. Бүгүн Кудай жок деп төшүн капкандар, Кудай болсо гана көрүнүп койчу мага дегендер кулак сал. Кудай жок деп коюп, бир бөлмөгө камалып алып, көрүнбөгөн вирустан коркуп жатасың го. Эмне дейсиң буга? Ошондон келиңиздер, Кудай жок эмес, бар. Ааламды башкарган Аллах коронавирустагы вирусту да башкарат. Эгерде Аллахтын буйругу менен ушул адамга кир, жана ушуну өлтүр дей турган болсо өлүп кете беребиз. Ошондон урматтуу бир тууганым, Аллахка ишен, жана диниңден да чыкпа, элиңден да чыкпа, туура жүр, туура жаша. Саналуу өмүрдө ибадатыбыз менен туура жашай өтөлүчү. Дос балаада билинер, баатыр талаада билинер. Мына. Бул макалга да көңүл бөлүңүздөр. Дос балаада, башыбызга кырсык бале апат келгенде билинет. Ал эми баатыр талаада билинет. Бирок бүгүнкү күндө урматтуулар, дос деген темада ошол нерсеге жакшылап бир ачыктама киргизейин. Биз дос дегенде жашыбыздын тең болушун ойлонот экенбиз. Жок, дос дегенде же болбосо бир класста бир партада отурса анан дос деп ойлойт экенбиз. Андай эмес, урматтуу бир тууганым. Дос болуш үчүн тилек, максаттын, ниеттин бир жерден чыгышынын өзү жетерлүү. Ошондон ушунча досум бар деп досуңардын саны менен мактанбай, сапатына көңүл бөлүңүздөр. Айрыкча Facebook, Instagramда менин досторум миллионго жетти, подписчигим ушунча миллион болду дегендер.
Башыңа балекет түшкөндө Кудай сактасын. Ошончо миллион досуңдун 4-өө келип койбойт. Кудай сактасын. Ошондон эмне кылалы? Facebook, Instagram, YouTube'дагы подписчигибиз менен төшүбүздү чийбей, а балким конкреттүү жашоодогу жакшы инсандар менен достошконду сунуштайм. Кийинкиси. Дос изде, душман өзү табылат. Көрдүңүзбү? Дос изде, душман өзү табылат. Илгери бир оолуя өзүнүн баласына ушундай кеңеш айтат. Оолум, эң жакшы тамакты же, эң жакшы жерде жат, жана эң жакшы үйдө жаша. Баласы атасына айтат: ата, биз кедей болсок, кантип эң жакшы тамакты жейм, кантип эң жакшы жерде жатам, жана кантип эң жакшы үйдө жашайм? Атасы уулуна ушундай дейт: балам, эң жакшы тамакты же дегенин себеби, курсагың ачкан кезде гана тамак жесең, ошол тамак эң жакшы тамак деди. А бизчи курсагыбыз ачып, зыңкыйып, тоюп, курсагыбыз жарылып кетейин деп атса, 2 каш кап калыптыр. Ке сүннөт деп коелу деп алып жеп коебуз да. Бул сүннөт эмес, бул пайгамбардын сүннөтү эмес, бул шайтандын сүннөтү. Курсаң жарылып кетейин деп атса, анан же одан бетер ашказанын кыйнап, оонтолуп пышылдап отурасың. Жок, чыныгы сүннөт кайсы айтайынбы? Ашказанды 3кө бөлү. 1 тамакка, 2 сууга, 3 бош жерге. Демек, курсаңыз ачканда гана тамак жеңиз, жана бул тамак адалдан болсун. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Адалдан болсун. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө келтирет: адал жана таза тамактан жегиле деди. Ошондон адалдан болсун. Эгерде бир тоок адам бисмилла Аллаху акбар менен сойбосоңуз, буга адалдык өкүм өтпөйт. Эгерде бир банан, бир алма уурдап келип жесеңиз, бул дагы адал өкүмүнө кирбейт. Мунун зыяны бар сизге. Балдарыңызга уурдап келип тоокту жедиресиз, адал тоок дешиңиз мүмкүн. Бисмилла Аллаху акбар менен сойбодуңуз. Бисмилла Аллаху акбар менен союлса да уурдап келинген тоок балаңызга жедирдиңиз. Бисмилла Аллаху акбар менен алып келдиңиз. Балаңызга уурдап келип жедирсеңиз дагы, мына ушул тооктун жедиргендигиңиз үчүн балаңыз менен жашап аткан өмүрүңүздө сөзсүз түрдө бул баланын зыянын көрүп каласыз. Зыян кайерден келди? Баягыда уурдап келип жедирген тамактан келди. Мана ошон үчүн эмне кылалы? Адалдан тамак бериңиздер. Курсак ачкан кезде гана жесең, мана ошол эң жакшы тамак. Кийинкиси, кантип эң жакшы жерде жашайм? Жатам деди. Эң жакшы жерде жатуу, балам, чыныгы эмгек мээнеттен чарчап уктасаң, кайсы жерде уктасаң да ошол жер жакшы жер деди. Демек, машина айдап баратып чарчадыңбы? Ошол жерде жатып укта. Эң жакшы жер ошол. Мен ачык айтайын, канча жолу сахна артында даярданып, канча жолу партада китеп жазып окуп атып чарчап уктап калабыз. Отурган жериңде уктасаң, базарда соода кылып аткан жериңде отуруп укта, бирок эмгектен чарчап уктаган жериң эң жакшы жер. Анда кантип жакшы үйдө жашайбыз десе, атасы уулуна айтты: уулум, адамдарга жакшылык кыласың, жана адамдардын көңүлүнөн орун табасың, адамдардын көңүлүндө, жүрөгүндө жашаш. Ушул эң жакшы үй деди. Ошондон келиңиздер, ар бирибиз адамдардын жүрөгүндө жашоо насип этсин. Бул эң жакшы үй болсун иншалла. Дос изде, душман өзү табылат. Бул макалдан кирип келдик сиздерге иншалла. Кийинки бир макалыбыз. Досуңдун сөккөнүнөн коркпой, касыңдын өпкөнүнөн корк. Көрүнгөн адам мактаса эле, мактап атат экен деп сүйүнө бербеңиз. Же сени мондай бол деп ачуу чындыкты сүйлөп аткан досуңузга өчөшө бербеңиз. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Айрыкча бүгүнкү күндө ырчы жылдыздар, эл алдына чыккан мондай бир маданият тармагындагы жылдыздардын бардыгы эл вау десе вау экен деп ойлоп алат экенбиз. Өзүм баш болуп, Идрис молодец десе, мен молодец экенмин деп калат экенбиз. Чындыгын айталы, башыбызга келе турган ар бир жакшылык Аллахтан, башыбызга келе турган ар бир жамандык өзүбүздүн нафсибизден. Түрктөрдүн бир китебинде окуп атканымда ушундай жазган болчу. Шухрет бал гиби зехирдир. Тагыраагы шухрат, таанымал болуу, бал сыяктуу уу. Бал жеп атам деп ойлойсуң, бирок ууланып атканыңды унутуп каласың дейт. Ошондон эл алдындагы жылдыздардын бардыгынын, айрыкча маданият айдыңындагы адамдардын бардыгын кичпейил жөнөкөй болуусун суранат элек. Анткени айрыкча бүгүнкү күндөгү маданият айдыңындагы адамдардын деңгээли төмөндөп кеттик. Илгери адамдар сахна адамына карап түздөнөт эле. Сахнадагы актер, сахнадагы ырчы, сахнадагы
адамдарга карап, оно кишидей болсом, оно актердой болсом, она журналисттей болсом деп сахна адамына карап түздөнөт элек. Азыр сахна адамынын деңгээли илгери сахна адамына карап түздөнөт элек. Кечиресиздер. Кечирим сурайм, бирөөлөр чалып калып атат. Улантам сөзүмдү. Сахна адамына карап түздөнөт элек. Бирок негедир бүгүнкү күндө сахна адамынын деңгээли көрөрмандын деңгээлинен түшүп кетти. Көрөрмандар сахна адамына карап түздөнө албай атабыз. Сахна адамдары, келиңиздер, адеп ахлакка туура келбеген нерсе сахнага да, саясатка да туура келбейт. Адеп ахлакка туура келбеген нерсе сахнага да, саясатка да туура келбейт. Ошондон жалпыңыздардан суранам, сахнага ачык-чачык кийинип чыкпаңыз. Сахнага ичип чегип мас болуп чыкпаңыз. Сахнага деңгээлиңиз баягындай бир даражаңызды төмөн кылып чыкпаңыз. Сахна ыйык, сахна ыйык, бирок сахнадан дагы элдин назары жаман. Назар жаман. Анткени назар басып жүргөн төөнү казанга тыкса, басып жүргөн адамды мазарга тыгат. Ошондон сахнага эң биринчи орунда элдин назарынан калып калбайын деп адеп ахлак менен чыккыла. Мүмкүн болсо даарат менен чыккыла, мүмкүн болсо дуа менен чыккыла. Бул өтө маанилүү. Ошондон бүгүнкү күндө көп жылдыздардын башкалардын баардыгы ооруйт. Ооруп аткан жылдыздар барып дарыланат, дарыгерге анализ тапшырат. Анализ таза, бирок ооруйт. Ооруп атканын себеби, урматтуу жылдыздар, өзүм баш болуп, өзүм эскертейин, сахнага биз даараты жок чыга алабыз көбүнчө. Дуа, ибадат жок, намаз жок чыгып алабыз. Садака, зекет жок чыгып алабыз сахнага. Тапканды алышты билебиз, бирок кызматка барышты билбейбиз. Ошондон келиңиздер, өзүм баш болуп, жалпы маданият кызматкерлеринен суранам, коомчулукка жардам берүү, мына ушундай учурда жетим жесир муктаждардын башын сылоо, буга дагы маани берели иншалла. Чоң рахмат. Мен эми бир макалдан бир сабак темасын токтотом дагы. Кийинки бир тема ысырапкерчилик темасы болчу. Келиңиздер, эми ысырапкерчилик темасы. Бул теманы жарыяласам, бирөө жазып турмага, эми ысырап кылбай анан иш кылса, биз ысырап деген темада көбүнчө жол четинде турган нанды, ашыкча таштандыга төгүлүп аткан тамакты гана түшүнөт экенбиз. Чындыгында ысырап темасы кеңири тема. Анда баштайм. Даяр болсоңуздар. Мен өзүмчө момундагы даярдадым. Бирок эмнегедир бул жерде көрүнбөйт экен. Ысырап темасы деп. Мына Ыдырыстын ысырап темасындагы түшүнүгү деп даярдап койдум. Эми бияктан окуп эле берейин сиздерге. Иншалла. Буга чейин көпчүлүк ысырап же убал темасында бир гана көчөдө жаткан же жерде жаткан нанды түшүнүп жүрүптүрбүз. Келиңиздер, анда ысырап темасы. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Араф сүрөсүндө ey адам урпактары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Анткени Аллах ысырапкорлорду жакшы көрбөйт деп келтирди. Урматтуулар, демек, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жана жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла. Бир аят бүттү эми. Мындан улам бир нерсени айтам, урматтуу жамаат. Ибадатка дагы эң мыкты кийимиңерди кийгиле. Азирет Али намазга даарат алып атканда титиреп калтырап калат эле. Эмне үчүн титиреп атасыз десе, Азирет Али айтат, эмнеге титиребейин, азыр жай намазга чыгып жараткан менен жолугушам да дейт да. Мына ошончолук деңгээлде түшүнчө, сезим менен ибадат кылчу. Урматтуулар, бүгүн ибадатка эң жакшы мыкты кийимиңерди кийгиле. Президент менен жолугушууга эң жакшы кийимдерди кийип барабыз. Бирөөнүн тоюна жасанып кийинип барабыз, бирок негедир ибадатка жасанбайбыз. Буга да көңүл бериңиздер. Карантиндесиздер, үйдө жуунуп, тазаланып, жай намаздын үстүнө дагы жасанып чыгышты үйрөнөлү. Бийик тоолорго чыктым, Россияда Останкиного могу жерге чыктым, Кореяда эң бийик имаратка чыктым, болсо Лелимпикке эң бийик чокуга чыктым деп эң бийик жерлерди айтабыз. Бирок эч кандай бийиктиги болбогон, жай намаздын үстүнө чыга албаган буттар аябай көп. Ошондон
İbadat maselesinde dağı karantinde жақсылап көңіл бөліңіздер. Жегіле ичкиле исрап кылбагыла. Аллахтын буйругу. Демек намаз оку кандай парыз болсо, исрап кылба дегенде ошондой парыз. Жана бул жерде караңыздар. Ибадатта адам кандай болсо, демек дасторконда да ошондой болсун. Анткени бир аят. Жегиле ичкиле ибадат экөө бир сүйлөмдүн ичинде келип алат. Андыктан караңыздар, бүгүнкү күндө бул аяттан дагы бир ала турган сабагыбыз. Сиз менен биз дасторконубузду эң кооз кылып атабыз, бирок ибадатыбызды кооз кылбай атабыз. Дасторконго кандай көңүл бөлсөңүздөр, ибадатка да ошондой көңүл бөлүңүздөр. Бул да ушундай маани келет бул жерде. Урматтуулар, караңыздар, сиз менен биз болбосо намазыбыз канчалык жөнөкөй, батыраак окуп бүтсөм экен деп болтобу? Бир аяттын ичинде ибадатка эң жакшы кийимдерди кийгиле, жегиле, ичкиле, исрап кылбагыла деп бир аяттын ичинде айтат экен. Демек, намазда канчалык тез окуп шашып аткандай, дасторконда да ошончолук шашкан жокпуз. Дасторконда 2 саат отурабыз, намазды болсо 2 мүнөттө бүтүрүп койсом экен деп шашабыз. Же тескерисинче, дасторконун ушундай бир кооз кылды бар, анда ибадатта ошондой кооз кылат. Демек, исрап темасына келдик. Урматтуулар, биздин тиш жууганга короткон суубузга сахабалар бир канча жолу даарат алышмак. Кайталап айтам. Биздин жөнөкөй тиш жууганга короткон суубузга сахабалар бир канча айтат. Агып аткан дарыянын жээгинде болсоңуз дагы сууну исрап кылбаңыз, даарат алып атканда дейт. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Демек, исрап темасында эң биринчи орунда келиңиздер, мына а дегенде сиздерге суу темасынан кирип келдим. Анткени биз адамдар ар дайым исрап темасында нанды гана түшүнөт экенбиз. Келиңиздер, суудан келдим. Мен атайын чөнтөгүмдү чукулуп аткан себебим, мен чөнтөгүмдө дайым салфеткалар жүрөт. Бизде бир устазыбыз бар эле. Сабак өтүп атканда, мен да салфеткамдын жарымын алып келгем. Бир устазыбыз бар эле. Сабак өтүп атканда кокусунан жанындагы суу бар, суудан ичет. Анан салфетка коюп коебуз. Салфетканын могу жерин иштетет дагы, чекесин. Ушу жерин гана, иштеткен жери гана суу болбодубу? Ушу жерин гана жыртып алып, калган салфетканы бүктөп, анан чөнтөгүнө салып алмай адаты бар. Мен да ошол устаздан көрдүм. Устаз, биз чындап айтайын. Моундай бүт-бүтүн салфетка болсо да, тамак аш жейбиз. Мунун ортосунан арчыбыз, эки четтери кала берет, анан бүктөп таштап коебуз да. Жок, бизге устаз шу нерсени үйрөттү. Чекесин арчийт, калганын ыргытып, калганы иштетилет деп чөнтөгүнө салып коет. Ошол кишиден адат калды, мына чөнтөктөрдүн баарында салфетка бар. Мен атайлап салган жокмун. Аллах турат, азыр атайын эстеп кетип чукуладым. Демек, исраф темасында жөнөкөй жеген тамагыңыздын салфеткасын ашча коросоңуз да, бул да исраф бар. Адан аргулантам. Демек, суудан келдик исрафка. Кийинкиси. Мөмөнүн сыртын 1 сантиметр калың кылып арчып таштап калганын жесеңиз, сыртын, кабыгын калың кылып арчыганыңыздын өзүндө исраф бар. Ошондуктан үйдө карантинде тамак жасап аткан келиндерге суранам, жеңелерге, энелерге суранам. Мөмөнүн, сабиздин, картошканын сыртын, кабыгын гана арчып, жукарак кылып, калың кылып арчысаңыз, мына ошол жердин өзүндө исраф жатат. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Демек, арчып аткан мөмөлөрдүн исрафы. Кийинкиси. Курсагың жарылайын деп тоюп турса да, табактын астында калган тамакты тазалап коеюн сүннөт деп жесең, бул шайтандын сүннөтү. Бул жерде да исраф бар. Эмне исраф? Ашыкча тоюп алып, деп кыйналып, уйкуң келбей, ибадат кылсаң кыйналып, айтор, бул жерде да исраф бар. Көңүл бөлүңүздөр. Кийинкиси. Сүйүүнүн исрафы. Кызык темага келдик да. Урматтуулар, сүйүүдө да исраф бар. Кандай исраф? Караңыздар. Сен үчүн тамдан ташайм. Сенсиз жашоо жок деген ырлардын да исрафы бар. Мисалы үчүн түрктөрдөн бир ыры бар эле. Бу акшам өлүрүм бени кимсе тутамас, сен бени тутамазсың, йылдызлар тутамас. Мана ушул ырдын таасиринде сүйгөнүнөн таарынган канча жаштар өзүн өзү өлтүрүп салган.
bu akşam ölürüm, bugün geçindesi men ölüm, hiç kim meni tuta albayt dep, bayagınday bir açуу üstünde uşul ırdın tasirinde kança adamlar ölüp ketken. Hormatullar, ırdın tasiri. Gördüңүздөр бу? Ошондон айрыкча монундай ырчылардын бардына айтарым, ырыңызда Аллах ортоңуздагы динден чыгып кетпей турган, кафирдикке, ширкке алып бара турган тексттерди жаратпаңыздар. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Улантам. Сүйүүдөн исрап деген тема келди. Өткөн бир сабагымда bir bala keldi. Ne oldu? Үйдөн тарын чыгып кетти маке дейт. Эмнеге тарынды? Үйдөгүлөр мени сүйгөнүмө үйлөбөй койчу. Амакыл. Канчага чыктың? 23-ка чыктым. Сүйгөнүң менен канча сүйлөштүң? 3 жыл сүйлөшүптүр. 3 жыл сүйлөшүп, сүйгөнүнө үйлөбөй коюптур ата-энеси. Ата-энесинен тарын чыгып кеттир. Урматтуу иним, кулак сал мени. Sen 23'e çıkıpsın. Demek 3 yıl süйлөшүн. 3 yıllık süyünü 23 yıllık atenege olgan süyü. 3 yıllık süyü basıp koydu şunu. Atenengdi süygönün çalık süyüp etkensin de demek. 3 yıllık keçe payda olgan süyü 23 yıllık atenege olgan süyünü tevelep salıptır. Hormatly jaşlar, közüňüzleri açыңızдар. Biz Allah razı bolsa eken jannatına girsem eken dep köçödө köprü salıp, meçit salıp, medrese salıp, başka kılıp, kayrımdılık kılıp жүрөбүz көрүнгөн жерде. Бирок жаннатка киришин эң оңой жолу үйдөгү ата, эненин ыраазычылыгы турат. Эң оңой жол турат. Şu эң оңой жолдон баштабай, ата-энеңди нааразы кылып үйгө таштап коюп көрүнгөн жерде жүрөсүңөр. Урматтуу жаштар, сүйөм, пүйөм башканы кое тургула. Ата-энең нааразы болдубу? Эч кандай сүйүүңдүн ырахаты, жыргалын көрбөйсүңөр жашоодо. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Улантам. Сыйлаган устазыңдын колун өпкөнгө чейин бар, бирок бутун өпсөң, ошол сыйда да исрап бар. Демек, устаздын колун өп, ашып баратса, бирок бутуна чейин өппөйсүн. Буда да урмат сыйдында исрап бар. Мына ушул сүйдө да исрап бар. Ал эми китеп маселесинде да, кээде китептерди, урматтуулар, китептердин арасынан бир гана Куранды өпсө болот, башка китептерди өппөйсүңөр. Аны жакшы көрсөң, бирок өппөйсүң. Анткени bir gana Kur'an-ı Kerim'de öpkөнгө, jittaганга, süygөнгө чыныгы акылуу китеп ошол. Башка китептерди өп, көзгө сүртө тургандай бир ыйыктыгы жок. Муну да унутпаңыздар. Ал эми ошол учурда да бир нерсени эскерте кетейин. Куранды жаттагандан дагы Куран менен жашаган бийигирээк турат. Куран менен жашоо маанилүү. Улантам кийинкиси. Ayal bala çakanın süyüsünde de israf kılbanız. Ayal menin bala çakanın süyüdü de israf var mı? Dep atasız mı? Kulak salыңыз. Eğer ayal bala çakanızdı süyü atkan süyü sizdi Allah'tın buyruklarına toskol bolup atsa, anda bul süyüde israf var. Ayalınız bala çakanızdı süyü oturup Allah'tın buyruklarını unutup koyboңуз. Eğer de unutup koya oturgan bolsanız bu suyda israf var. Antkeni Allah Taala dile Kur'an-ı Kerimde aytат, ayalыңар, бала чакаңар силерди азгырбасын. Аллахтын буйругунан аластык койбосун. Ошондон аялыңыздарды, бала чакаңыздарды сүйүп атканда Аллахтын буйруктарын унутуп койбоңуз. Эгерде унута турган болсоңуз, бул сүйүдө исраф бар. Унутпаңыздар. Кийинкиси. Dünya. Эң жөнөкөй мисалын алдым. Машина сүйүүдө да исраф бар. Эмне үчүн? Oğunuz anda. Maşinаңдын bir жерине bir nerse bolsa, senin жүрөгүң сыгылат. Bir жерин чийип кетет, bir жерин момундап кетет, жүрөгүң сыгылат да. Ай момундап кетти, момундап кетти, момундап кетти, жүрөгүң сыгылат. Бирок ошол эле учурда Аллахтын намазын каза кылып койсоң, ошончолуктан келе жүрөгүң сыгылбайт да. Ай, баамдатты окуй албай калдым. Peşimde okuy alбай калдым, коптанды okuy албай калдым деп, Аллахтын буйругун кыла албай калдым деп жүрөң ошончолук сыгылбайт, бирок машинаңдын bir жери чийилсе ошончолук сыгыласың да. Мына ушундай, демек машинаңды сүйүүдө исраф кылып атыпсың. Ашыкча берилип сүйүп кетип атыпсың. Баягыда bir ата жылдардыр акча чогултуп келип машина алып үйүнүн жанына токтотуп койсо, сыртка чыкса, баласы алып келген машинаны чийип атыптыр. Ошончо жыл күтүп жүрүп жеткен машинасын баласы чийип атканын көрүп калып, ачуу үстүндө шайтанга алдырып, чуркап келип ташталып, баягы баланын колундагы ташты алып, колун уруп ачуу үстүндө бармагын жанчып коюптур да.
Bala ыйлап больницага барат, больницада бармагын кесип салат. Ата бармагым өсөт а деп сурайт да. Бала тырмагы өскөндөй бармак да өсөт деп ойлойт экен. Ыйлап үйгө келип ата машинамды киргизип коеюн деп баягы машинасына келет. Бала жазып аткан жерди караса, бала таш менен ата мен сизди жакшы көрөм деп жазып аткан экен. Көрдүңүзбү? Биз дүйнөгө сүйүүбүз ашып кетти. Мал мүлккө сүйүүбүз ашып кетти. Бирок чыныгы сүйүүгө татыктуу болгон ата-эне сүйүү, чыныгы сүйүүгө татыктуу болгон аялга, күйөөгө, бала чакага, бир тууганга болгон сүйүү эмнегедир төмөндөп баратат. Илгеркилер душманына кылган жакшылыкты бүгүн тууганыбызга кыла албай атабыз. Илгеркилер нафил намазына бөлгөн көңүлүн бүгүн биз парзга бөлө албай атабыз. Илгеркилер шек күмөндөн качканчалык бүгүн биз арамдан кача албай атабыз. Алар шек күмөндөн качкан. Бүгүн биз арамдан ошончо кача албай атабыз. Ошондуктан жалпыңыздар сабагымды жыйынтап айтарым. Келиңиздер, кичипейиликке суранам. Карантин учурунда каалайын. Өзүңдү этият кылуу менен өлкөнү сактап атасың. Улуу иш кылып атабыз. Кудайга шүгүр дегиле, мурдагылар автомат кармап, согушуп, окоптордо жатты. Сиз менен биз окопто жаткан жокпуз. Үйдө жатты отот, ошондой деп албай атабыз да. Үйдө отургула болду, каалайындар. Чыкпаңыздар. Өлкө үчүн жардам бересиздерби? Анда өлкө үчүн өкүрүнүп, сөгүнүп отурбай, өлкө үчүн өкмөттү баш кылып каргабай, дуа кылып отуруңуздарчы. Дуаны күчөтөлүчү. Жана бири-бириңиздерди өздүк гигиена, тазалыкты күчөтөлү, анан илим алалы. Муну жана ырдаган жерим бар эле. Канча эле сабагымдын жыйынтыгын эми жанагы акындык менен да жыйынтайын. Комусумда жанымда андай болсо ал акын алып күйүп жалында. Кубаттап колдо эл турса анда акының болот табында деп. Saat 9 geçinde Süylep eret akın dep barının boluvesinde Hataylap bisti gütköndür Kaçan 9 bolot dep gede sabrınan bütköndür Salam aytam barına da yaşın menen karına Karantinden uyunun çıkpagandar aman mı? Jamandın gibin koyçude ukpagandar aman mı? Ulu jurttun ulumun urmattap sıylap barın argan başkaçan aytam salamdı. Bir makaldan bir savak başta berip başında Kalın elde karasam göböyüptür kaşımda Isırat devandan son bir temanı söyledim Bir saat boyun uşunday öz milletim öydügü Aldı tarttım suyredim Kızmat kılıp kırgızka Kıyşangdabay gülbödüm Bulda bulsa silirgen açıktır menin süygönüm Biringdi biring bulgunun ukpay kalgan zamana Telefondun içinin çıkpay kalgan zamana Merimdi verip baldarga baldarının kolunan tutpay kalgan zamana Can düynöbüz gökölöpten uçpay kalgan zamana Telefondu bir açsan jakşına kay жаңылыктın ukpay kalgan zamana Özü görtü vehçirikin өлködö daňal bugün 26 aşışkan koronavirus çıgıptır baykalbastan bir özü kalagan jaka basışkan parasatın işletpey
ойланбоптур билбептир, үйдө тур десе болбоптур, бир бөлмөгө кирбептир, анан жуктуруп алып бар кимге басып жүрөт мына деп, мына көргөндөр аны тилдептир. Ошондуктан суранам, аткарсаңар кубанам, аткарбай бассаң экчиркен, аман калат айткыла кантип мына бул адам. Ишенбесең сөзүмө, бир тапшырма өзүңө, анда телефонду карманып, бир астан бөлмөңөргө баскыла, интернеттин ачкыла, Испаниябың Италия, миңдеген адам орушу бүгүн керебетке жатты да, болбосо канчаларың өлүштү, акылдуулар окуй деп карантинге көнүштү. Акыл болсоң анда бир айтканды бирге кылалы, карантин бүтүп буюрса, жакшылыкта жолугуп биригип бирге турады. Жанатан салам бергендер, болбосо жаңыдан кирип келгендер. Урматтап сыйлап келдиңер, урматың сыйын байкадым, мына салам деп салам бердиңер. Айтылган жалпы саламга алигиңдин алайын. Аман эсен болгула дос тууганым агайын, комустаңырда ушундай интернеттин жардамы көңүлүңөрдү табайын. Көбүйүм болбосо мейли болбосун, мен үчүн үй биринчи, көңүлүңөр эмеспи, ошол көңүлүңөрдү калайын. Терең ырахмат билдирем. Чоң рахмат. Жаңыдан келгендерди сүйүнтүп дагы улантайын. Ысырапкерчилик темасы. Бүтүрүп коеюн эми. Канча жей алсаң, ошончо ал. Бирок эмнен алсаң, ошонун баарын же. Ошто Черемушкада бир лицейде тамакканасына кирсем, мына ушундай жазып илип коюптур. Караңыздар. Мен силердин көңүлүңүздөрдү мына жерде 42 жана 84кө бургум келди. Эми муну улантайын. Англисче жазылып отурат. Take all you can eat, but eat all you take. Do good things. Yesterday's wastage was 42 kilograms, which can feed 84 people. Караңыздар. Бир ашканада ушинтип жазылып отурат. Жанагы цифралар турган жерге кагаз асып койгон, күндө ал цифра алмашып турат. Мунун мааниси: кечээки таштандыга ташталган тамак 42 килограмм болчу. Бул 42 килограмм тамакка 84 киши тоймок деп жазып койгон. Жана окуучулар күндө тамакка киргенде ошол цифраны карап коет. Биринчи аскан күнү 50, 60, 70 болгон болчу. Жана балдар, кече көп таштанды таштап, жей алганыбызча алалы, жей албасак албайлы, исрап кылбайлы деп таштандыга тамакты азыраак таштай баштады. Көрдүңүзбү? Демек, тамак исрабына да көңүл бөлөлү, этият кылалы. Убакыттын исрабы. Чарчаганда уктаңыз, балдар менен ойноңуз. Бул жерде исрап жок. Убакыт качан исрап? Мисалы үчүн, Корея сериал фильмдерин көрөсүз. Көрүп отуруу менен биргеликте ошол эле сериалды дагы кошуналар менен сүйлөшүп отурасыз. Мына жерлерде исрап бар. Урматтуулар, убакытты исрап кылуу деген сөз өмүрдү исрап кылуу дегени. Убакытты текке коротуу деген сөз өмүрдү текке коротуу дегени. Ошондуктан убакытты исрап кылбаңыздар. Акыркы сөзүм, эгерде бир күндө 8 саат уктай турган болсоңуз, анда математикалык эсеп менен эсептеп чыгыңыз, 60 жылда 20 жыл убакыт уйкунун өзүнө кетет экен. Эгерде күнүнө 8 сааттан уктай турган болсоңуз, 60 жылдык өмүрдүн 20 жылы уйку менен өтөт экен. Ошондуктан исрап кылбаңыздар. Адамдын денесинин уйкуга болгон муктаждыгы 4-5 гана саат жетет. Ошондуктан карантинде уктап эле жата бербей, уйкуну да азайтып, бир китептен бүтүрүп, дагы бир китепке, дагы бир китептен бүтүрүп, дагы бир китепке өтүңүздөр, окуңуздар. Алла таалам ыраазы болсун. Мен эми 5 мүнөттүк убактым калды. Бир аздан кийин Инстаграмда да ошол сабагыбызды улантабыз. Батыраак өтөм. Кийинки бир тамак, эскирип калган тамакты жеш ден соолукка зыян, жана бул жерде инсандын исрабы пайда болот. Тамак эскирип атабы?
аны таштандыга таштаңыз. Ескирип калыптыр, таштандыга таштаса болбойт, исрап деп жеп коесуз го. Жеп койгондон кийин отравление болуп ичиңиз ооруй баштайт. Бул жерде инсандын исрабы пайда болот. Ден соолук исрабы пайда болот. Ошондон эскирген тамакты жебеңиз, эсиңиз болсо. Айрыкча азыркы күндө да жебеңиздер. Жана балаңыз өзү каалабаган кесипке мажбурлап апарсаңыз, бул жерде да инсандын исрабы бар. Бала өзү каалаган кесипке барып окусун. Өзү каалаган кесипке. Жанагы жерде бүгүн бирөө жазып коюптур. Холодильниктин оозу менен менин оозум жабылбай атат депчи. Ансыңарындай карантинде отуруп алып оозуңузду ачып, анан кийин эле холодильниктин оозун ачып жаба бербей, келиңиздер китептин бетин ачып жаап, көбүрөөк китеп окуйлу иншалла. Алла таалам ыраазы болсун. Машалла, Эламан Келбеков, кош келдиңиз бир тууганым. Көп бир туугандарыбыздын бардыгы мына жерде салам берип отурушат. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Дуаңыздарга рахмат, саламыңыздарга алек алдык иншалла. Жашылдарда көрүшөлү. Жердин бети жакшы адамдар бар үчүн гана турат. Антан сиздердей жакшы инсандар көп жашаңыздар. Апенди жолдо баратып, эки кишини каратып, мындай суроо жаратып сурайт экен. Ой жакшылар, мен да өлөмүнбү? Өлөсүң. Ошо мен өлгөндө молдеке келип менин жаназамды окуп атканда, мына киши кандай киши эле деп сурайт. Не деп жооп бересиңер дейт. Десе, ой кызык экенсиң апенди. Жакшы киши эле дейбиз да дейт. Десе, апенди айткан экен. Ай бир туугандарым, жакшы киши эле дейбиз да дедиңер. Ушу сөзүңөрдү мен өлгөндөн кийин баары бир айтат экенсиңер го. Ушу өлө элегимде эле айта бергилечи, азыр эле айта бергилечи деген экен. Ансыңарындай жаныңардагы жакшы инсандарга, жаныңардагы жакын инсандарга мен сени жакшы көрөм, ата мен сизди жакшы көрөм, аялыңа, күйөөңө, бири-бириңерге ынтымак менен жашаш баарыбызга насип этсин. Жакшы адамдар ар дайым көп жашаңыздар. Аллах таала жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын иншалла. Чоң рахмат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматым менен Идрис Төкмөн акын уулуңуздар.